Бишкектеги маршруттук таксилер жана автобустар жасалма автотыгындарды пайда кылууда деп айтууга болобу? Өзүңүздөр байкасаңыздар, алар аялдаманын эң башына барып токтошот. Бул учурда дээрлик аялдама бош турат. Шаар ичиндеги жанакы маршруттук такси каттамдарын кыскартып, ордуларына автобустарды киргизип атабыз. Анан эми ошол автобустун айдоочулары мурдакы ошол жеңил жанакы микроавтобустарды айдап жүргөн айдоочулар бүгүнкү күндө ошол автобустарды, ошол бусиктерди айдагандай айдап, баягы эрежелерди да бузуп, аялдамага да кирип токтобой, ушундай баягы терс көрүнүштөгү жагдайлар жаратып атат да. Мындан улам коомдук транспорттун колдонуучулары дагы аялдамадан ашып туруп күтүүгө аргасыз. Микроавтобустарды айдап көчөдө жана кошо жарышып, жолдун каршы тилкесине чыгып, кардар талашып көнүп калган айдоочулар бүгүнкү күндө да автобусту дагы ошондой көз караш менен айдап атат да. Анан бизде жол кырсыктарын жүргүзүүдө дагы, каттоодо дагы бизде ошол автобустан андай кулап жаракат алгандар дагы бүгүнкү күндө катталып атат да. Анткени бул автобусту баягы жеңил жанакы кичи автобустай айдап, ылдамдыкта айдап, анан келип тормоз тепкен учурда баягы адамдар кармап турган кармоошторго баягы алдары келбей кулап аткан учурлары бар. Маршруттук таксилердин айдоочуларын мындай жүрүм турумуна көнсөк деле, автобустардын айдоочуларынын мындай мамилелери таң калтырбай койбойт. Себеби жол кырсыгын азайтуу жана жасалма тыгындарды жоюу аракеттери тескеринче жол кырсыгын пайда кылып, жасалма автотыгындарды дагы пайда кылууда. Буга кошумча таксисттер. Алар дагы аялдамалардын чет жакасын дээрлик бир жол тилкесин жаап туруп алгандар көп. Көбүнчө мындай көрүнүштөр базарга жакын аялдамаларда орун алып, коомдук транспортко эле эмес, жалпы автожолдогу кыймылга тоскоолдуктарды жаратууда. Мында айып протоколду жазып атабыз. Айып протоколдор бул учурда жарандарды аялдама жок жерде чүрүп ала турган болсо 3000 сом айып төлөнөт. Ал эми ошол аялдамага жетпей токтой турган болсо, токтоо эрежесин бузгандыгы үчүн 1000 сом айып салынат.